Азыр биз сиздер менен телевизорду беспроводной дисплей аркылуу улаганды көрөбүз. Ал үчүн көргөнүңүздөрдөй башкы бети чыгып турат. Бизге телевизордун телевизорго, АТВга, HDMI кабелдерге улагандар турат. Биз паска түшөбүз. Баарыңыздарга белгилүү, бул жерден YouTubeга, Facebookга баарына кирсек болот. Азыр көрүп турганыңыздай wireless display деп турат. Биз буга киребиз. Биз ушул программа аркылуу улайбыз. Эми караңыздар, башында EMEA моего устройство биздин ушул телевизорубуздун аты турат. Аты демек Android S8A7 экен. Ушуну эми телефондон беспроводной дисплей аркылуу табабыз. Өтөбүз, ал үчүн биз менюга киребиз телефонубуздун. Менюдан настройканы табып, настройкадан подключение и общий доступ деген менюну тандап, бул жерден трансляцияга киришибиз керек. Эми биз трансляциябызды жандырып коебуз. Жандырып койгонубузда биздин мына телевизорубузду автоматтык түрдө тапканда басып жандырабыз. Загрузка болуп атат. Загрузка бүткөндө телевизорубузга уланып калат өзү эле. Биздин телефонубуз телевизорго уланып атат, загрузка болуп атат. Бизге негизинен интернетибиз жанык болсо, аябай тез уланат. Буну Play Market'ten приложениясынан алып уласак болот.